17 ноябрь жергиликтүү кеңештерге шайлоо күнү бийликти басып алууга камданып жаткан топ кармалды. Топтун сап башында башка прокурордун мурдагы орун басары Кубан Адылуулу турган. Ал шайлоо күнү эл топтолгон ыңгайды пайдаланып бийликти басып алуу аракетин көздөгөн. Анда атайын түзүлгөн топ Бишкектин чет жакасында улуттук спорт оюндарын өткөрүүгө жамынып, элди тополоң салууга, бийликти күч менен басып алуу аракетин көздөшкөн. Бул факты боюнча чогултулган материалдардын негизинде Ички иштер министрлиги тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 36-278 беренелеринин 1-бөлүгү боюнча кылмыш иши козголгон. Ыкчам тергөө иш-чараларынын жүрүшүндө аталган кылмыштуу топтун 7 мүчөсү кармалып, ар биринин ролу бөлүнүп кылмыш жасоого даярдангандыгы маалым болгон. Кылмышка шектүүнүн жашаган жерин тинтүү учурунда граната, ок-дары, 3 квадрокоптер, тепловизор, алыскы өлчөгүчү бар оптикалык мейлегич табылып алынган. Топтун мүчөлөрү деп 7 киши тууралуу маалымат берилди. Арасында бир чет өлкөлүк жаран, Кыргызстанда туулган 2 чет өлкөлүк жаран болгон. Алар чет мамлекетте согуштук аракеттерге катышканы белгилүү болду. Кармалгандардын ар бирине уюштуруучу, жардамчы, каржылоочу, аткаруучу сыяктуу ролдор бөлүнгөнү анакталды. Ал эми Кубан Адылуулу топту каржылап, күч органдарынын аракетин көзөмөлдөп, бийликти басып алууга даярданган топту координацияламак. Прокуратура органы бул мамлекеттик көзөмөл жүргүзө турган, мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөй турган, контролдой турган орган да. Ким мыйзам бузуп атат, ким мыйзам бузбай атат деген. Эми ал мурдагы прокуратура тармагында иштеген адам катары кандайдыр бир саясий топтор келсе дагы ал туура жол көрсөтүп, моундай кадам болбойт. Биз мыйзамдуу күрөшүшүбүз керек. Анан переворот кыла коелу, анан кылмыштуу топтордун мүчөлөрүн же болбосо бир таза эмес адамдарды топтоп алып, анын башына туруп алып, мындай кадамга баруу бул молдого барса деле туура эмес дейт, сотко барса деле туура эмес дейт да. Аталган топтун кампасынан элди мас кылуу үчүн 1000 бөтөлкө арак, 2000 бөтөлкө минералдык суу, 1 тонна күрүч, сою үчүн 1 жылкы жана массалык башаламандыктарга катышкандарга аш даярдоо үчүн азыктар алынганы маалым болду. Башкы көзөмөл органынын мурдагы орун басарынын бул кадамы коомчулуктун да бүйүрүн кызытты. Кубан Адылуулу 2021 жылы башкы прокурордун орун басары болуп дайындалган. Быйыл апрелде президент Садыр Жапаровдун тескемеси менен кызматтан алынган. Укук талаасында иштеп, эл агымын терс жакка буруу аракетин көздөп, бүлүк салгандарга катаал жаза каралышы керек дешет. Бул жанагы котур ташык оюнунда бар. Мурда иштеп жүргөндө жанагындай бир таарыныштары бар. Кээ бир пландарын ишке ашыра албай калган, мамлекетке жанагындай бир стабилдүүлүктү бузуп, өзүнүн жеке саясий кызыкчылыктарын 7 миллион калткынан 6-7 адамдын, же болбосо бир уч саясий топтун кызыкчылыгын жогору коюп, ошонун үстүнөн иш аракет жүргүзгөн адам, тем более сот жообуна тартылгандарды кошуп, издөөдө жүргөн, мурда кылмыштарга тиешеси бар адамдар менен мындай кадамга баруу бул кечиримсиз болуш керек да. Учурда Кубан Адылуулуна 4 берене боюнча айып коюлууда. Ага кошо топтогу 6 адам 10 январга чейин камакка алынды. Коомчулукта бул окуя өлкөнүн бүтүндүгүнө бүлүк салган чагымчыл аракет катары сыпатталууда. Өлкөдө эң негизгиси стабилдүүлүк маанилүү дешет. Эми өзү көзөмөл органда болуп, баягы мыйзамдын башында болгону аны жасаган иши ката. Эчтеке керек эмес бизге только өнүгүү керек, өнүгүү жол болуш керек. Чындыгында ол элге чыккынчылык кылгандай болуп калыптыр да, мындайча айткандачы. Мен чындыгында ал кишини тааныбайт экенмин, ким экендерин билбейт экенмин. Бирок андай кылып эми ушунчалык жакшы иштер болуп атса да ошондой ишке барган болсо, ал өз жазасын тарткан жакшы болуш керек деп ойлойм. Элибизге журтубузга ушундай кыйынчылык болсо, стабилдүүлүк орнойт деп ойлойм да. Бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар үчүн мыйзамда күчүндө, анда митингдин жыйынтыгы башаламандыктарга алып барса 5 жылдан 10 жылга чейин жазага тартуу да каралган. Буга чейин бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деп айыпталып, Имамидин Ташев кармалган. Алмагүл Эркебай кызы, Мирбек Конубаев, Ош ТВ.